Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Аргасыздан кайрадан коомчулукка кайрылганын туура көрдүм. Өзүңөр билесиңер, кутурган Кытай ишкер боюнча бир топ видеолорду чыгарганмын. Коомчулукта резонанс жаралган, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы эч кандай реакция болгон жок. Анткени бул Кытай ишкердин акчасы көп экен. Коррупциялык иштердин аркасынан чөнтөгүн толтуруп, элибиздин рызкысын жеп, биздин кем байлыктарыбызды талкалап, ошентип кутуруп жүрөт. Өзүңөр билесиңер, 2021 жылы соттун чечими чыккан. Бирок жогорку соттун чечимине дагы бул баш ийбей, биздин мыйзамыбызды тоготпой, сот аткаруучулар келип соттун чечимин аткарабыз дегенде дагы ит айдагандай биздин сот аткаруучуларды айдап чыгарган. Ал боюнча дагы эч кандай реакция болгон жок. Жогорку соттун экинчи чечими чыккан 23-жылы соттун чечимini только аткарылыш керек деп. Коомчулуктан коркуп, айласыздан соттун чечимин аткарган. Бирок соттун чечимин аткарганы менен толук мүмкүнчүлүк шарт түзбөй, 3 күндөн кийин охрананы чакырып мени кайрадан жумуштан айдап чыгарган. Ал боюнча мен Ноокат райондук сотуна кайрылганмын. Ошол сот процессинде бүт далилдүү фактыларды көрсөттүм. Бирок Кытай ишкердин жалган сөзүнө ишенип, судья Калиева Кытай ишкердин пайдасына чечим чыгарды. Демек, Кытай ишкер Кыргызстанда каалаган кылса болот деген белги. Ал чечимине мен наразы болуп, Ош областтык сотуна кайрылганмын. Эртең 19-июнда саат 10-до Ош областтык сотунда ошол менин доо арызым каралат. Кандай чечим чыгат, мен билбейм, урматтуу мекендештер. Кытай ишкердин акчасын күчү менен чечим чыгышы мүмкүн. Кайра эле чечим Кытай ишкердин пайдасына же чыныгы мамлекет мыйзамдуу болгондон кийин мыйзамдуу чечим чыгышы да мүмкүн. Аны эртең биз баардыгыбыз күбө болобуз. Ошого кайдыгер эмес, намысы бар биздин жарандар ошол Ош областык сотуна келип күбө болуп кетсеңиздер болот. Чоң рахмат, видеону көргөндөр бөлүшүп коюңуздар. Силерден суранычы.